12 декабрь залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана таланттуу акын Алыкул Осмоновдун көз өткөн күн. Кыргызстанда залкарлардын урматына бул күн улуттук адабият күнү катары белгиленип келет. Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинде да кыргыздын сыймыгы болгон инсандар эскерилип, улуттук адабият күнү белгиленди. Түйүнөлүк адай процесстин катарына кошкон. Окуу жайдын студенттери чогулуп, залкар жазуучулардын, акындардын чыгармаларын окуп, талкууларды уюштурду. Жаштардын көркөм чыгармаларга, адабияттарга кызыгуусунун жогорулаганы кубандырат. Улуу инсандардын жолун жолдойбуз деген жаш акындар өздөрү жазган чыгармаларды көркөм окуп, студенттердин колдоосуна татыды. Мен де ата менен сейилдеген кыздардай болгум келген ата. Кол кармашып, күлүп, жөн эле жанымда жүргөнүмдү каалагам ата. Аттуу, мен да сени менен сүрөткө түшкүм келген. Мен кичинекей кезимде бул менин кызым деп айтсы деп кыялдангам. Кучактап, маңдайымдан өп, оорубачы кызым деген үндү бир жолу гана уксам гана ата. Аттуу, кээде кыздар атасын айтып мактанышат. Менин атам мындай, менин атам андай деп. Ошол маалда мен унчукпай кала берем. Атаке, аттуу, мен да каалагам сени менен олтуруп сүйлөшүүнү. Серимди айтсам, сен кеңеш берип, баары жакшы болот кызым деп башымдан сыламаксың да, ата. Эмнеге, эмне себептен менин атам жок? Кайсы катачылыгым үчүн? Эмнеден жаңылдым экен? Bir жолу да атам бар болсо деген ойдон кача албадымбы ата? Балам деп айтылган har bir so'zing uchun men sening oldingda bir umr qarzdorman. Qaniydi yoshlikka qaytsam bir zumga, hech kimga bermay bag'ringga kirsam. Sening ko'ngling uchun, sen tufayli ona, jannatga kirishga bir imkon topsam. Периштемсиң маңдайыма жазылган, сүйүүдөгү менин асыл табылган. Эркемүнөз шайыр күлкүң жарашып, кылыктанган кылыгыңнан кагылам. Нурзаман Ачылбек уулу бала кезинен лирикалык ырларга жакын болгон. Ал үчүн 12 декабрь улуттук адабият күнү өзгөчө майрамдардын катарын толуктайт. Бүгүндө атайын өзү жазган ырлары менен саамалыкка катышууда. Ал негизинен ата мекен, ата эне, сүйүү, жаштар, патриоттук сезимдер жөнүндө чыгармаларды жаратып келет. Жазган ырлары менен жаштарды жакшы жакка тарбияласам деген тилеги бар. Биринчи эле Алыкул Осмоновдун ырларына кызыгып жүрүп, анан өзүм дагы ыр жазып баштаганмын. Кыргыз болгондон кийин биз Чыңгыз Айтматовду тааныбасак анда бизде өтө эле уят нерсе болмок. Айтматов менен Алыкул Осмонов менин жашоомдо чоң орунду ээлейт. Мен ырларым менен жаштарга тарбияны, тартипти, билимди, жашоодо өзүн кандай алып жүрүш керек, жашоого кандай көз караш менен караш керек, ошолорду айткым келет жаштарга негизи эле. Филология илимдеринин доктору, профессор Ибраим Абдувалиев кыргыз адабиятынын өнүгүүсүнө жылдар бою салым кошуп келет. Ал окуу жайдын студенттери арасында таланттуу жаштарды чогултуп, байма-бай жолугушууларды уюштуруп турат. Бул жолку иш-чарада эң мыкты делген ырларды чогултуп, студенттерге дем берүү максатында китеп чыгарууну пландоодо. Студенттер улар келечектин адамдары. Ошолордун ичинде катылып жаткан сыр болсо, катылып жаткан ой болсо, сыртка чыгара албай жаткан өздөрүнүн дээринде бир нерсеси болсо, ошолорду алып чыгалы деп студенттерди ушундай жыйынга чакырып уюштуруп атканыбыз ошол. Быйыл ошо мына студенттердин чыгармаларын чогултуп, анан bir akındın sınından ötkörüp, retsenziyasынан ötkörüp, анан китеп кылып чыгарабыз. Белгилей кетсек, окуу жайда улуттук адабият күнүн утурлай ар бир институт, колледждерде Алыкул Осмоновдун ырлары окулуп, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан көрүнүштөр көрсөтүлүүдө. Сүйгөнүн арам ойсуз арыл сезим арбалган, аппак сүйүүм ошол жанга арналган.